Бул Кыргызстандын түнкү жарык булганышынын картасы. А бул болсо кечки Бишкек. Ал бизге эмнени көрсөтөт? Мисалы, булар эки башка мамлекет. Бирөө жапчарык, ал экинчисинде жалгыз жарык чекит бар. Ооба, бул Түндүк жана Түштүк Кореялар. Бул кичинекей чекит Түндүк Кореянын борбору Пхеньян шаары. Өлкө канчалык өнүккөн болсо, адатта Түштүк Кореяда кечинде жаркырап, инфратүзүмдөр жакшы деңгээлде болот. Кыргызстанды карасак, 7 миллион калк, жашоо шарты ыңгайлуу болгон Фергана, Чүй, Ысык көл өрөөндөрүндө жыш жайгашкан. Бирок 7 миллион кыргыз, 38 миллион өзбектөн, 20 миллион казактан ал да канча аз. Эмне үчүн мындай? Деги эле кыргыз эли саны жагынан 22-кылымда кошуналарды озуп өтө алабы? Калктын өсүү темпинин прогнозу боюнча 22-кылымда биз 12 миллионго жетүүбүз мүмкүн. Мен ал убакта, Кудай өмүр берсе, 104 жашка чыгат экенмин. А бирок эмне мынча аз? Биз бул прогнозго ылайык, араң дегенде азыркы казакстандыктардын санын ашмак турсун, алардын жарымына гана жетебизби? Негедир өтө аз сыяктуудай сезилүүдө, туурабы? Эгерде 15-тен 49 жашка чейинки кыз келиндердин жалпы төрөт коэффициентин карасак, ар бир айылга 2,7 баладан туш келет. Ал боюнча региондо 3,5 коэффициенти менен Өзбекстан чемпион. А калктын өсүшүн камсыз кылыш үчүн ушул жалпы төрөт коэффициенти аз эле дегенде 2,1 болушу зарыл. Кызыгы, Союз убагында бул көрсөткүч 5тен ашкан. Бул дал ушул беби-бумерлердин төрөлгөн малы. Деги эле жаш жана жыныс түзүмүнүн пирамидасын карасак, 90-жылдары катаал учурларда төрөттүн саны кескин азая түшкөн. Анткени ал кезде жашоо бар, жашаш керек эмес, выживать этиш керек деген сөз актуалдуураак болчу. Жалпысынан мундарды 5 түргө альфа, зумер, миллениал, X жана беби-бумер деп бөлүшөт. Бизде 14-тен 29 жашка чейинки зумерлер калктын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Экономиканын өсүшүн жана кары адамдарды пенсия менен камсыздоо үчүн жаш жумушка жарамдуу калктын көп болушу маанилүү. Анткени алар иштеп, салык төлөп, казынаны толтурушат. Биздин орточо жашыбыз 27. Ал боюнча Тажикстан 22 жаш менен коңшулардын арасында эң жаш калк болуп эсептелет. Деги эле жаш түзүмүнүн пирамидасы аты аталгандай эле, пирамидага окшоп, жаштардын саны көп болгону жакшы көрүнүш. Бирок Кыргызстанда акыркы жылдары салыштырмалуу балдар азыраак төрөлүүдө. Бул канчалык деңгээлде кооптуу? Эгерде ары барбай эле картайып бараткан Орусиянын жыныстык, жаштык түзүмүнүн пирамидасын менен салыштырсак, бизде ал да канча жакшыраак. Анткени Орусиянын орточо жашы бизден 1,5 эсе көп, жана орус кыз келиндери кыргызстандыктарга караганда 2 эсе аз бала төрөшөт. Мындан сырткары аларда аял эркек саны боюнча дагы чоң дисбаланс бар. Ошондуктан Орусия экономикасынын өсүшүн камсыздоо жана калкынын картаюусун компенсациялоо үчүн миллиондогон эмигранттарга абадай муктаж.